Адам баласы айга, ааламга, космоско жол салып уламдан улам өнүгүүнүн үстүндө келе жатабыз. Бүгүнкү күндө заманыбыз алга умтулуп, өзгөрүп, сааттын жебеси да тез жүрүп жатканына мезгил күбө. Барган сайын ар бир тармак замандын агымына жараша бурулуп, техникалык доордо жашоодобуз. Дегенибиз космос менен байланышып, интернет айдыңында кенен сүзүп, ансыз эч бир күндү элестетүү мүмкүн эмес болгон чагыбыз. Башкасын айтпаганда эле күнүмдүк колдонуучу электр тармагын алсак, учурда фридер зымдарына алмаштырылып, электр тогун таркатуучу шаймандарда жаңыртылып жатканынан кабардар болдук. Албетте аны да күчтүү адистер жасашат. Бирок ошол кесиптин ээсин мыкты мугалим, мыкты устат болгондо гана иш ийгилигинен чыгаары белгилүү. Бул берүүдө биз бир жерден өнүп өскөн 37 жылдык эмгек тажрыйбалуу кызматкер Рамил Мукамбетовдун жетишкендиктерин тең бөлүшөбүз. Ал учурда Ысык көл электр тармактар ишканасынын адистерди баштапкы даярдоо тобунун жетекчиси. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык санариптештирилген заманбап электр шаймандарын орнотуу, аларды оңдоп түзөө иштерин, ошол эле учурда коопсуздук жайларда дагы окутуу үйрөтүүнү колго алган. Ар бир адисти кесипке кулууда сөзсүз кыйынчылыктар болоорун, бирок ага карабастан өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салымын кошуу, элге кызмат кылуу жарандык парз экенин туюп эмгектенет. Токтун күчү эмнеге барабар дегенде ошолду чыңалуу менен бул каршылыкка барабар дегендин аныктамасын алдык. Дүйнө жүзүндө бул цивилизацияга жол ачып бергенде, ошондон кийин ушул закондун негизинде токтор А точкадан Б точкага напряжение, кайсы напряжение менен кандай сопротивление, эмне деген өткөрүчүк менен деп аныктамасын аныктагандан кийин ошондо бизде лампочка күйгөн, двигатель иштеген, генератор иштеген, ошондо жарыкчылык, жылуулук пайда болуп чыкканда. Мурунку кадрлар менен азыркы кадрларды үйрөтүүдө бир айырмачылык болобу? Аларга жеткирип айтуу. Туура айтасыңар. Азыр мына өзгөрүү заманы болуп атпайбы? Жанагы Советтер Союзунан капитализмге өтүп, рынокко өтүп атканда, анан азыркы жаштар менен биздин айырмабыздын бир топ айырмачылыктары бар. Кээде жаштар бизди түшүнбөйт, биз кээде жаштарды түшүнбөй калатпайбызбы? Себеби азыркы жаштардыкы көз карашы башка. Капитализмдин көз карашы, рыноктун көз карашы, анан окууга да болгон көз караш башкача да. Бизде илгери Советтер Союзунда ошол көндүргөндө ошол сабакты окууда болобу, университетте болобу, мунун майын чыгарып бизди окутканда, себеби ошол кадрларды даярдаган. Дасыктырып даярдаганда, азыркы учурда 5 жыл окуш, бул азыр айтып атпайбы? Bir суткада 18 saat бар, 16 saat бар дегендей, ошон үчүн убакыт кыскарды, бул азыркы балдарга батыраак билим алыш керек, тезирээк бул жерге бир нерсеге жетишкендик болуш керек дегенде, азыркы билим жагынан кичине бизде андай көңүл бурулбай эле да. Азыркы эгерде сен 5 жыл окуп алсаң, ата-энеңдин мойнуна контракт төлөө, анан 5 жыл общежага жат, анан 5 жыл окуганда убакыт өтүп кетет. Жанындагы жигиттер эгерде бир жерге жумушка кирип бир бизнес менен заниматься этсе, тезирээк бутуна туруп калганга мындай шарт түзүлүп атат да. Ошондуктан билим жагынан кичине кыйын болуп атат да. Мындай иш үстүндө талыкпай эмгек кылган кызматкердин жеке жашоосу да өзгөчө. Бош убактысында дыйканчылык менен алектенет. Быйылкы жылы малина жана кулпунай тегип, учурда анын үзүрүн көрүп, кошумча каражат табарын жашырган жок. Иш күнүңүз кандай башталат эртең менен? Эртең менен дароо турасыз, өзүнүн эрежеси менен жуунасыз дегендейчи. Спорт менен машыгасызбы дароо? Же дароо эле жумушка келесизби? Кантип баштайсыз иш күнүңүздү? Эми өкмөттүн жумушун иштегенде 37 жылдан бери келет. Бул эртең менен жумушка саат 7-те барыш керек. 7:30-8-де жумушка барыш керек деген бул баарыбыздыкы эле бирдей болуш керек. Эртең менен жуунуп алып, анан тамактангандан кийин жумушка барыш керек. Эми жумуш биздики ошол
азыркы убакта мына сабак берип мугалим болгондон бери энергетиктерге сабак берем. Булардыкы эми биз расписанияга жараша, ошол окуу пландарга жараша кылып атабыз. Эгерде жаш кезде жанагы жөнөкөй 88-жылы мастер, главный инженер, начальник болуп иштеген учурларда эми аякта күндөр ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Бул жанагы авариялык жумуштарды жасап, жаңы объектилерди киргизип, элдерди кыдырып, жана рейд дегендерди илгери бар эле ушу элибиз көбүнчө Советтер Союзунан кийин свет урдай башташпадыбы. Ошол учурда көп эле бизди кыдырып, койгула деп кармап, анан ошол светтерин кесип, ошол жанагы нарушенияларын төлөп, ал өзүнчө бир заман болуп кетти. Эми азыр Кудайга шүгүр элибиз түшүнүп, элдин мүлкүн урдабаш керек, төлөш керек дегенге көнүштү. Бирок мына ар жакта мына 30 демейин, бир 25 жыл мурун биз ушул 25 жыл күрөштүк да. Ушуну менен күрөштүк. Бирок жыйынтыгын көрсөттү. Эми жыйынтыгын азыр көргөзүп, мына Кудай шүгүр элдин баары жакшынакай светке төлөп, убагында Кудай карыз деген жок. Карыз деген жок. Жокко эсе. Жокко эсе азыр жок. Эми 1-2 болот экен, бирок бул деле өтө эмес да. Көпчүлүк эмгек күндөрүнүн бир эсте каларлык окуяларын эстеп, ушунча убакта өкүнүчтүү да, күлкүлүү да күндөр болгонун эскерди. 90-жылдары бизде вертолеттон 20 киши каза болгону бул баарыбызды аябай кайгылуу окуяга туш келген. Себеби биздин кесиптештер Сары Жаз өрөөнүнө барып, ошол жанагы жогорку чыңалуудагы линияны кыдырып келаткан учурда ошол аба ырайы кескин өзгөрүп, анан аскага, жууку аскасына урулуп, ошол жерде 20 бала, ошонун ичинен 16сы биздин кесиптештери болгон. Бул өтө кайгылуу окуя болгон. Бизде эми кесиптештер менен 22 декабрда жылда майрам өткөзүп, ошол белгилеген күндөр болгон. Эми андай деле учурунда бир анча деле чоң болбогон, кызыктуу окуялар болсо керек. Бирок жанагы биздин кесиптештер аябай таланттуу болгондо бөлүм менен бөлүшүп алып, бул жерде конкурс уюштуруп, аябай мындай күлкүлүү көп болгондо. Маегибиздин жүрүшүндө каарманыбыздын жашоо образын, даражасы бийик адам болушуна кимдер түрткү болгонун, бала чагы кандай өткөнүн бөлүштү. Өзүң жаш жанагы баскандан баштап, эне сүтүн эмгенден баштап, ата энеңдин сөзүн угасың да. Ошол жерде чоң энебиз, энебиз, атабыз мындай бол балам, дегендей бол деген сөздөр бул кулакта калган, сиңип калганда. Андан тышкары, андан кийин бул өзүң жанагы эрге жетип, уже үйлөнүп болгондон кийин бул элди карап, анан жанагы жакшы нерсесин алып, ошону жасаганга аракет кыласың да. Элге карап түздөнүп, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп, мындай өзүң эле ошол имиджди түзөсүң да. Мындай конкретный момундай киши, давай момундай бол, тигиндей бол деп деле айткан жок. Бала кезде ата эненин сөзүнө алып келдик. Ал эми Кыргызстан электр тармактары ачык акционердик коомунун филиалынын маңдай жагындагы футбол аянтчасын жана заманбап электр шаймандарын байкабай калуу мүмкүн эмес. Себеби мындай түзүлгөн шарттар мекеменин кызматкерлерине шайдуу иштөөгө өбөлгө болуп берерин айтпасак да белгилүү. Ошондой эле бул шарттарды түзүү ар бир эле адамдын колунан келе бербес. Анткени Рамил Мукамбетовдун салымы жана эмгеги зор. Керектесе Кыргызстан боюнча электр тармагынын адистеринин тажрыйба алмашуу учурлары, машыктыруулары салттуу түрдө ушул жашылдандырылып көрктөндүрүлгөн жайда уюштурулуп калганын билдирди. Бизде Турускулов деген азыркы биздин директорлор кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты бизде иштеп кеткенде Рамил Жолочевич ушул жерде бир футбольный площадка куралы, шаарды билесиз, көп жылдан бери карап көрбөйсүзбү дегенде, анан ушул жер чыксам жалаң ылайыктуу болуп калды. Ошол кезде бул жерде жалаң асфальттар төгүлүү, мусорлор төгүлүү,
жер болгондо анан ошол архитектурадан, мэриядан, госрегистрден карасак ушул жер бош болуп калды да. Анан ошондон баштап эле ушул мекеме үчүн футбольный площадка, Каракол эл үчүн, балдар үчүн куралы деп ошол кишинин башталганда, анан ошондон кийин биз подрядчикти таап келип иштеп, ушунун башынан аягына чейин курулушун көзөмөлдөп карап жасадык да. Адистерди машыктырабыз, биякта сабак бергенде бул мындай жана практический дегенде ушул жерге столбуга чыгып, зымдарды алмаштырып, трансформаторду алмаштырып, бул атайын орусча айтканда учебный окуу полигону да. Окуу полигону бул биздин кесиптерге аябай керектүү нерсе да. Эми жакында өткөн айда республикалык мелдеш өттү. Бул жерде Баткен, Оштон бери келишип бригадалар ушул жерде мелдеш өткөзүштү. Мындай окуу полигону Кыргызстан боюнча мындай ушул деңгээлде жок кайсы да. Каарманыбыз Рамил мырза кийинки муун урпактарыбыздын ар бир кыргыз баласынын көкүрөгүндө патриоттук сезим уялап, ата-бабабыздан бери келе жаткан салт саналарды сакташып, бардык нерсе өз орду менен, үнөмдөө жагы да каралса, ысырапкорчулукка жол берилбесе деген ойлорун ортого салды. Ал эми жалпы жашоочуларга ар дайым үйлөрүндө электр жарыгы менен жарк этип, жагымдуу маанай, кең пейил, аманчылык тиледи. Нуржан Дөбөткулова, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Атайын репортаж программасы үчүн.